Мен сіздерге айта кетейін, сұраулар пайда болушы мүмкін. Адахан Мадумаров еш жерде иштебесе, китеп чыгарып аябай кымбат болсо, бұл китепти кандай кылып чыгарды экен деп, ичинде эмне бар экен деген суроого караганда, кантип чыгарды экен деген суроо көбүнө кызык болуп атса керек. Ушул Өзгөн районунан чыккан бир эки азамат бар экен, жаш жигиттер, биздин Жыланды айыл өкмөтүнөн болсо керек. Биз ушуну толугу менен ушу китепти чыгарып берели, аке сизге жардамыңыз ушул болсун деп каражат беришти. Мына жерде Абсамат, мына ушул жигит. Абсамат деген жигит Красномаяктан болот, таанысаңыздар керек. Партия рахмат, партия болгондон бери ушул жүргөн жигит, ушу Абсамат мырза. Ушу кишиге келип берип кетишти. Канча каражат керек ошо китепти чыгарганга дегендей. Ошол каражатты берип, мен айттым, азыр эми бир жерге тоокана куруп койсо дагы демөөрчүсү паланчы деген мода болуп атпайбы? Айттым, биринчи бетине ушул улуу инсанды элге жеткирүүгө кошкон салымы үчүн баланчы дегенге ыраазычылык билдиребиз деп жазып коелубу десек, жаздырбай коюптур. Биз ыраазыбыз Аллахтын ыраазычылыгы үчүн деп. Ушундай азамат, мен үмүтүм өчүп баратканда эмнегедир ушундай жигиттер пайда болот дагы, кайра үмүтүмдү жандырып коет да. Жок, элибиздин баары эле тыйын аркасынан томолонуп кеткен жок. Акыреттин ойлогон, мындай бир соопчулукту ойлогон азаматтарыбыз бар деп жалт этип чыга калат кайрадан үмүт жанып. Мен ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мүмкүн ошол жигиттердин бул жерде агалары, эжелери, туугандары отурган болсо керек. Мен чын дилимден ыраазычылык билдирем. Ошол жигиттерге ыраазычылык билдирем. Биз эки түрдүү кылып чыгардык. Биринчиси момундай китеп, экинчиси ушул эле маалымат. Бирок бул жерде биз менден алган 2-3 интервьюну кошуп койгон бул жерге. А бул жерде таза Абсамат Масалиев жөнүндөгү менин эскерүүлөрүм. Азыркы бийликтин тушунда Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы парламенттик шайлоого катышып парламентке барабыз деген сизде ишенич барбы? Же шайлоого чейин элдик өкмөт түзсөк болобу? Сиздин оюңуз? Карабаев Кадырбек деген мырза суроо берип атыптыр. Биз парламенттик шайлоого барабыз, иншалла, аман болсок барабыз. Биз ошо күрөш үчүн жаралганбыз. Күрөш бул жашоонун маңызы. Себеп арамдыкты көрүп турсаң колуң менен токтот деп буйрук берип атат жараткан Алла. Арамдыкты көрүп турсаң колуң менен токтот деп атат. Колуңдан келбесе тилиң менен токтот деп атат. Тилиңден да келбесе жүрөгүң менен жек көрүп ал жерде турба деп атат. А биздин Кыргызстанда эки кадам баскан сайын арамдык болуп аткандан кийин ошону көрүп билип туруп унчукпай коюш бул наадандык болот. Мен бул сөздү Өзгөнгө келип, же Ноокатка келип, же Кадамжайга келип айтып аткан жокмун. Бул сөздү Жээнбеков менен болгон жолугушууда да айттым. Көрдүңүздөр аны. Мен артынан сүйлөбөйм. Маңдайын айттым мен. Же калппы? Жооп алдымбы? Ала алган жокмун. Эмне үчүн? Ала албайм. Алыш үчүн билиш керек. Ошондуктан биз барабыз. Бирөө мага суроо берет кече Бишкекте. Дагы эле элиңизге ишенесизби дейт. Сиз дейт профессор киши. Мына жерде дагы ошо кишинин суроосу бар. Профессор, доктор, илимдин доктору. Сиз Дон Кихот болуп атасыз дейт мага. Дон Кихотту билесиздерби ким? Жок, Дон Кихот эмес, Данияр менен Жамиланы билбей калбадыкпы. Дон Кихот деген Сервантес деген жазуучунун Дон Кихот деген романы бар. Ошол романда Дон Кихот деген киши атты минип алып, найзаны алып алып, тегирменге каршы согушка чыгат. Эмнеге тегирменге каршы согушуп атасың десе, ал ойлонот, тегирмендин парасыны жаман күчтөр, шайтандар айландырып атат. Ошол шайтандардын айландырганына каршы чыгышым керек дейт. Шайтандарга каршы күрөшүшүм керек дейт. Сиз дейт, бүгүнкү заманда бир тооктун аркасынан чуркап жүргөн элим бар деп барасыз дагы шайлоого. Анан эл башка жакка кетип калат. Дагы эле ишенип жүрөсүзбү дейт мага. Мен акыркы демим чыгып кеткенче ишенем. Мен элиме ишенем. Себеп ишеним болбогон жер бул шайтандын иши бул. Үмүт менде, үмүт бар. Баары бир эртең кеч биз ойгонобуз.
Эртеби кечпи биз тазалыкка барабыз. Мына эки жолу шайлоодон өткөрбөй коюшту. Экөөнүн да тең моюндарын алышты кийинкилер тилекке каршы. Мына ошол борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Акылбек Сариев деген айтты го, бүтүн Кыргызстан партиясы өткөн эле деп. 2010-жылы. Апчем өткөрбөй койду. Ошондо айтат: эмне үчүн эл топтолуп барып, үйгө кирип кетер жеринде токтотуп калдыңыз дейт. Токтотуп калдык, себеп мен бул кишинин шакыртымын. Мен бул кишиден сабак алгам. Эмнеге? Бул киши 95-жылы 58% добуш алып, уткан жеринде биз Бекмамат аке, Раматылык Бекмамат Осмонов экөөбүз кирип барып, чыгыңыз, эл күтүп атат, жеңишсиздики, билесиздер, Акаев утулдум деп колду көтөрүп Москвага кетип калган. 7 күн келбей койгон. Эсиңерде барбы? Келбей койгон. Чыгыңыз дегенде айткан ошо киши. Кайда чыгамды? Чыгыңыз, жарыялаңыз. Эмне үчүн жарыялайм? Эртең ак таяк, көк таяк болуп кагылышып кетип, бир баланын маңдайы жарылып, бир эненин көз жашы тамса, жерге кирсин мага ошо окшогон бийлик деп айткан ошо киши. Мана. Биз кезинде айттык бул кишини коркок, чечкинсиз, акылдашалы, макулдашалы деп отуруп баарын тарттырып берди деп. Жок. Бул кишинин иманынын ушунчалык бекемдигине тан бериш керек. Мен ушул кишинин тарбиясын алган катарында миңдеген кишилер барып, үйдө кирип кетебиз дегенде мен өзүм токтотуп калдым. Кереги жок. Себеп жогорку кеңештин терезесинен бир терезе сынса, мен ошол имаратка кирип кантип иштейм кийин деп. Бизге бийликтин, байлыктын кажети жок. Бизге авир керек. Бизге мына дүйнөнүн рахатын ишенип коюңуздар. Мен ушул дүйнөнүн рахатынан баш кечкен кишимин. Баш кечтим бул дүйнөнү. Мага эмне жараткан Аллах акыретти гана берсин. Себеп бул көз ачып жумганча өтүп кете турган дүйнө. Бул сыноо. Мына жерде абаларым отурат. 80ге, 70ке чыгып калган. Мына Айшаталар отурат. Атам менен чогуу жүрүп, мешитке чогуу баргандар отурат. Ушул кишилерден сурасаңар, өмүр кандай өттү десеңер айтат, кече эле бала элек дейт. Өттү го, кетти. Ошондогу рахат алып жеген тамагың кайда калды? Рахаттанып кийинген кийимиң кайда бүгүн? Баары кетти. Акырет, туугандар, акырет. Мен ошол жолду тандап алганмын, ушул жолдон кайтпайбыз Кудай кааласа. Аллах 5 убак намазда суранганыбыз эмне? Өзүңдүн туура жолуңдан адаштырба. Шайтан менен напсинин азгырыгынан корго дейбиз. Эң баленин баары напсиден чыгат. Оренбург шаарынан. Ошол жерде мен 95-жылдан бери сиздин тарапташыңыз болуп келем. Аял көп жерде тамашалап, баары айткан нерсеси командасы жок, жалгыз антып барат дейт да. Сиздер биринчи шайлай бериңер, адарга кимсе албайт, команданы өзү түзүп алат дейм да. Мен ушул оюм туура эле, сиздин оюңузча. Президент болуп келип калсаңыз. Кече Атамбаевдин командасына канча киши бар эле? 120 да? Бүгүн Карамушкинадан башка эч ким калбады. Ошондой командадан баарынан жогу. Ушул да жооп. Бүгүн кел командага десең титиреп безгек тутуп калып атпайбы? Ал эмес. Мени менен телефон менен сүйлөшкөндөн коркушат. Анан тойлорго барып калабыз, тажайларга барып калабыз Бишкекте. 300 эле киши момунтип эле аралашып эле жүргөн 300 эле киши баягы. Акыры мындай мунун аркасына өтөт да жана танапис болуп калган. Чекеден келип колду кысып кетишет. Адаган Кимсанбаевич. Аябай так айтып атасыз. Өтө туура айтып атасыз. Ушундай туура. Деги түшүндүк экен ушуну десеңиз деп туруп эки жакты карап чочуп кетет. Ошондой жашоон курусун дейм да. Ошондой жашоон курусун. Анан ал кетип бартып дагы жөн кетпейт. Мен андан сурабайм да. Биз сиз менен деп коет. Башарт да.
Башарт деп билесиңер да, түшүнөсүңөрбү? Мабада. Мүмкүн. Ар ыктымалга каршы. Кандай десеңер ошондой түшүнбөгөн. Эмнеге? Кокус бул жагына болуп кеткен болсо, эсиңизде кече айтпадым беле дейт да. Ушул өтө куу болуп алдык да, досум. Тең туш окшойбуз экөөбүз. Же улуусузбу? Баары бир менден чоң көрүнөсүңөр, мен аяшукалардын деле келип ака деп учураша берем, андан эч кичирейип кетпейт. Өтө куу болуп алдык да, аябагандай куубуз да. Куулук деген. Мына кече шайлоо болуп атканда, президент шайлоо болгондо мен жакшы көргөн өлкөлөр жарымын беркисине бөлүптүр да, жана куржунга бөлгөндөй кылып. Каягына оонаса, ичинден чыгат да аныкы. Мен андай жүрө албайм. Муну мына жерде абаларыбыз отурат. Шарияттан аябай жакшы маалыматы бар. Эң жаман Аллахтын жаман көргөн сыпаттары, пендесиндеги жаман сыпаттарынын бири мунафыктык деп коет. Бул капырдан дагы жаман касиет. Мунафык деген сөз бул эки жүздүү деген сөз. Өтө жаман сөз. Өтө жаман сөз. Өтө каттуу күнөө ушу мунафыктарга, өтө каттуу. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала 114 сүрөнүн бирөөсүнү мунафыктарга арнаган, мунафикун деген. Ошондой да досум, мунун да колун кармап кое берет, анын да колун кармап кое берет. Болбосо силер элестетсеңер, Акаевтан бери ордундан козголбой келеткандар бар го. Бар. Көрүп атпайсыңарбы? Кече Алмазбек Шаршенович айтты, Алмазбек Шаршенович деди, Алмазбек Шаршенович журт атасы деп жүргөн азаматтар бүгүн не деп сүйлөп атат? Мен ошондо не деп айттым эле? 6 жыл мен күрөштүм Атамбаев менен. Кордук көрүп баштаса мен коргошум мүмкүн дегенмин. Кордук көрүп атат. Мен айтып атам, мыйзамдуу кордогула. Мыйзамсыз кордобогула. Мен а кишинин дос эмес элем. Мен а киши менен 23 жыл чай ичкен эмесмин. Мен а кишинин жолун улантам деп ант ичкен эмесмин. Ошонун көчүн улайм деп жооп берген эмесмин. Мен а кишини мактаган эмесмин. Адал эмгек, ак кызматыңыз, айкөлдүгүңүз, көрөгөчтүгүңүз үчүн деп туруп мен антип мактаган эмесмин да, туурабы? Адам деген бир багытта болуш керек да. Бир багытта болуш керек. Адамдын жаманы ката кетиргендиги эмес, ката кетирип мойнуна албай койгондугу жаман. Баарыбыз пендебиз, баарыбыздын күнөөбүз бар. Бирок мойнубуз калганды үйрөнүшүбүз керек да. Мен да жаңылдым, менден кетти дегенди билишибиз керек да. Жок. Ким президент болот? Айда кошол, күндө кошол, чатак. Ошон үчүн кече 8 августка чейин аяка, бияка жүгүрө берип буттары тешилгендер болду. Түшкө чейин аяка жүгүрөт, түштөн кийин бияка жүгүрөт. Башарт. Сен дегенде мен жолдошум дагы ушу Заргер айына жетти деп Адахан кетти дегенде жөө катышат эле. Ошонун жолун улап балам сен айтмакчы мигрант. Сен айтасың эле биз өзүбүздүн айтыбыз боюнча мигрант. Россияда иштейт, айли ошонун атасымын. Мен айта турганым эле Руслан балама дагы айтам да, балам Адаханга жолукканда айтчы. Ушу Мирзаевдер болуп эле бийликке барып алсынчы, ушу биздин бала чакабыздын келечеги үчүн. Андан кийин ушу иштеп берсинчи бизге деп айтам да. Ушул суроо. Рахмат. Мен сиздерге сурайм. Мирзиёев 13 жыл өкмөт башчысы болду Өзбекстанда. Каримов ким эле? Ким эле Каримов? Президенттиги түшүнүктүү. Президенттиги түшүнүктүү. Мирзиёев. Азыр бүтөйүн. Каримов деген бул мамлекетчил инсан эле. Каримов Союз тарагандан кийин бир да совхозун жоготкон жок. Союз тарагандан кийин бир да заводун жоготкон жок, тескерисинче заводдун үстүнө завод кошуп курду. Каримов самолет чыгарып аткан мамлекет. Самолет заводун сактап калды. Каримов машина чыгарган заводду куруп, азыр Украина менен Кыргызстан, Борбордук Азия бүт баарын машина менен камсыз кылып атат. Каримов
Kişi başına çaşkanda алтындын қоры бойынша запас десе түшүнөсүңөр да, мен кыргызча сүйлөп коюп атам. Алтындын қоры бойынша дүйнөдө 3-чү орунга чыгарып койду мамлекетини Каримов. Ошондой кишинин алдында ун чыкпай иштесең болот. А биздин эжем айтып аткан ошолор менен кошулуп иштей бербейсиңби деген. Биздин жетекчилер эмне кылды? Заводдун баарын талкалады, Песак программасы менен сатты, бүтүндөй кен байлыктарды тыркыратты, жыдытты, жок кылды, завод фабрикаларды талкалап ыргытты. Арам тамактын баарын жыйнады. Алар менен кантип чогуу иштешесиз? Кантип? Бизде исламда айтып атат. Эгерде бирөө арам иш жасап атса, арам тамак менен тамактанып атса, ошого көмөкчү болуп койсоң дейт. Сен үйүңдө жатып, ошонун күнөөсүнүн мойнуңа бөлүшөсүң дейт. Мына мен сайрап атканым кандай? Баягы силерди акча алып алды деп ичим күйүп аткандан эмес, ошол арам акчаны алып келип чачып койсо сиздер, акча алып алдым эле, уят эмеспи, кече кантип карайм деп акчанын эсебинен добуш берип койсоңуздар, ошол барып арам ишин улантып, кайрадан ошол арамдыктарга барып атса, сиз үйүңүздө жатып, ошонун күнөөсүнү бөлүшүп отурасыз үйүңүздө. Керекпи сизге? Эгер тескерисинче сооп иштерди дейт. Рахмат. Сооп иштерди жасаган болсо, сооп иштерди аткара турган кишиге көмөкчү болуп койгон болсоңуз дейт. Ошол даражага жетип алып, сооп ишти көбөйткөн болсо, үйүңүздө эч нерсе кылбай отуруп, ошонун сообун сизге тийип турат, сиз бөлүшүп турасыз дейт соо. Мен кайсын тандайм? Мен экинчисин тандайм. Мен өткөндө журналисттерге берген суроосунда жооп бердим. Мен жалгыз калган кезимде дагы бул жолумдан кайтпайм. Мен 10 жолу күрөшкө чыгам, 10 жолу өтпөй калсам дагы бул жолумдан кайтпайм. Эптеп, момундай болуп, кээ бир кишилерге окшоп досум деп жүрүп, жетип алып туруп башка чапкан наадандыкка бара албайм мен. Мен бүгүн айтам. Бүгүн айтам мен. Бүгүн айтканымды эртең дагы ошол жол менен кетким келет эже. Анан алдап салдап ал болбосо адамда пендеде илля көп. Алдап үйлөнүп алып канча кыздын шорун шордотуп атат. Алдап жакшынакай аяй болуп күйөөгө чыгып алып канча эркектин башын сыздатып атат аялдар. Ошонун деле мындай карап көрсөңүздөр болот. Алдайт, баары алдайт. Үйлөнгөнгө чейин эркектерди карасаң жөн эле айланайын, азыр ЗАГСка чыгышып атат, жолдон келатса. Көтөрүп түшүрөт да машинадан, көтөрүп айланайын. Эртең ошентип түшүрөсүңбү сен? Ошол ак машина менен ташыйсыңбы? Жытыда калбайт ал машина. Алып келип топ этип ошоктун алдына отургузасың. Тамам. Биринчи баштаганыңда өзүңдүн максатыңды ачык айтып баштаган жакшы. Кандай дейсиңер? Ачык айтып, мен болсо муну жасайм. Муну жасай албайм деп барган жакшы. Анан айтсам дагы саясатка бур-бурдуңер да. Мугалимдердин айлыгын мен алар 25 миң кылса мен 26 миң кылып берем деп. Антпейм мен. Жакшысы силердин добушуңарды албай эле койдум, бирок Аллахтын алдында жүзүм жарык болгонун каалайм. Мен ушул эгерде ошол Каримовго окшоп мамлекетти бекемдеген бийлик келгенде мен да иштешет элем. Жан дилим менен иштешет элем. Бирок биз жылдан жылга артка кетип баратпайбызбы? Мына азыр 6 жыл чүчкүрсө дагы Бакиев чүчкүртүп атат деп кыйкырып жүрүштү. Адилеттик үчүн айтып коелу. Бакиевдин кезинде мына 2005 жылы биздин бюджет 24 миллиард сом эле. 2007 жылы, bir жылдан кийин 2006 жылы 62 миллиард болду. 3 эсе өстү го. А бүгүн айтпайбыз го, айтпай атабыз го. Ар бир айыл өкмөткө бирден машина берди го, бекерден бекер. Ар бир тез жардам машиналары келди, өрт өчүргүч машиналары келди, айлыктар 3 эсе көтөрүлдү, пенсиялар көтөрүлдү. Муну айтпайбыз го, коркобуз го. Мына көтөрүлдү. Мага көбүнчө ушундай суроо бересиңер. Мадумаров эмне кылып койду деп. Бүгүн балдар ичип аткан ысык тамак каяктан келди? Бүгүн дыйкандар, мен мына Мырзакеге барып, Кара дыйканга барып чогулуш өткөргөндө аксакалдар эсиңерде бар. Бир дыйкандын башында 12 салык бар эле, ошонун баарын жоголуп, бир салык калды. Ал кимдин мыйзамы? Мадумаровдун мыйзамы. Алардын берген, куйган оокаттары, арактары 3 сааттан кийин жок болду. Мадумаровдун 97 жылы жазган мыйзамы менен азыр да жашап атабыз.
ушул нерселерди ачыктан ачык көрсөтүп тургандан кийин дагы мен башта капа боло берет элем. Аябай капа болот элем. Эмне үчүн элим түшүнбөйт, эмне үчүн элим ушуга акыл жүгүртпөйт, эмне үчүн деп көп нерсеге капа болот элем. Билесиздерби, соңку кездерде капа болгонду токтоттум. Эмнеге? Мен бир пендекемин, алсыз пендекемин. Пайгамбарлар не деген мужизаларды көрсөттү. Муса алейхиссалам деңизди тең бөлүп ошол жерден кургакчылык менен алып фараондон куткарып койгон элин. Деңиздин аркы бетин өтүп алып, сен жалганчысың деди го Муса алейхиссалам. Сен сыйкырчысың деди. Курсагыбыз ачып кетти деди. Аллахка кайрылды да, Муса алейхиссалам Аллахка кайрылды дагы жалаң баягы бизче айтканда кекиликтерге окшогон куштарды бышырып түшүрдү. Не деди? Муса, Кудайыңа айт деди. Күндө кекилик жей берип көңүлгө тийди. О, мөмөчөмө бар бекен, түшүрсүн деди. Калппы? Ушул нерселерди окугандан кийин тооба. 1000 жолу тооба дедим. 1000 жолу тооба дедим. 1000 жолу. Муса алейхиссалам Аллах субханала таала шунчалык күч берип, ошолордун элдин көзүнө көрсөтүп туруп, мынаны көрсөтүп туруп жасаса дагы, эл ишенбей койгондон кийин адакан айланайын, өзүңдү бас дедим мен. Сен кимсиң алардын алдында? Шайлоо болордо сиз ар бир шайлоо участкасына адамдарыңызды коесуз да, тарапташтарыңызды, сиз тараптан ар бир шайлоо участкасына, ар бир райондо штаттарыңыз бар. Мисалы мен Заргерден канча бир эле участкадан мен ошо канча голос алып келген, ким канча голос алганын алып келип мен сиздерге берип атам да штабка отчет. Анан ар бир районда, ар бир шайлоо участкасында сизге ошондой сиздердин штабыңыздарга алып келип берет. Анан неге жыйынтык чыгара албайсыздар? Канча адам шайлаган Кыргызстан боюнча. Анан келип эле неге утулуп каласыз дейм да. Мунун эмес кандай дейм да ошо. Мисалы отчетту беребиз биз. Келип туруп мына партия мынан чалды. Бүтүн тактап сиздердин штабыңыздарга берип атпайбыз. Кандай утулуп каласыздар дейм да. Сиз тооктордун баарын айдап келип, короого киргизип атасыз да. Кеч кирип калды. Түлкү алып кетет, мышык алып кетет дейсиз да, короого киргизип атасыз. Ошо короонун эшигин жаппай кетип калып атасыз да. Ушундай болуп атат да, жөн түшүндүрөйүн да. Анан сиз айтып атасыз, биз бүт тоокторду жыйнап келип берген болсок, эмнеге ушуларды сактай албай атасыз деп атасыз. 2300 тоок гана бар экен. Кайсынысына мен Сулайман алейхиссалам эмесмин да шамалды минип алып учкан. Кайсы биринин эшигин жабам? А эгер мен сизге окшогон керемет инсандар болсо башка, мына ушул тоокторду киргизгенден, чөжөлөрдү киргизгенден кийин ушунун эшигин жаап койчу десем, ооба дейт дагы, жаппай кетип калып атса, эмне кылышым керек? Айтыңызчы. Кейлери түшүнбөстүктөн жаппай коюп атат. Кейлери кичине тыйын салып койсо жаппай кетип калып атат чай ичкени. Ар кандай амал болуп атат. Бул карейдин кара жашыгы деп айтканым бекер эмес. Ал жерге момда кылып коюп атат. Силерге чыгарып туруп, жанакы квитанциясын карматып коюп атат. Туурабы? Атыңыз ким? Кубаныч мырза. Квитанциясын колуңузга карматып коюп атат. Мына көрдүңбү? Машинадан чыкты, мына квитанция деп атат. Туурабы? Ошону алып кетип калып атабыз биз. Жок. Мен ишенбейм, мен кол санагыны талап кылам деген киши болбой атат да. Ал жерде программа момундай болуп атат. Мисалы, Мырзаке билет, бүт баары билет. Мырзаке бүтүн Кыргызстанга берет. Зергер бүтүн Кыргызстанга, Жыланды, Красный Маякки, Айтор бүтүндөй район бүтүн Кыргызстанга берет дейт да, билет да, момундай кылып киргизип коет. Эмне үчүн чүчү кулак тартып атабыз биз? Биздин партия мүмкүн 7-орун болуп, 7-сан болуп атат. Ошондо программага киргизет 7 эсебини 5-тен 1 кылып эсептейсин деп автомат программа киргизет. Мына ушундай киргизет. Ошол жерде Мырзакеден мага 50 добуш бергенде 10 деп көрсөтө берет машина. Контролдоп моктурсун, комиссиянын, борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү да контролдой албайт. Аны сервер деп коет. Өзүңүздөр эсептеп чыгарбайсыздарбы? Чыгара албайсың. Аны чыгарыш үчүн Кубаныч мырза, шайлоо тилкесиндеги турган азамат колу менен эсептеп туруп, протоколго мөөрдү бастырып туруп, мага жибериш керек. Ошондо эсептейм мен. А мен
Мен Каракулжада кандай өрүп атат, чоңала Алайкуда кандай, кайдан билем Бишкекте отуруп. Ошон үчүн Кубаныч мырза, ошон үчүн 2300 шайлоо тилкеси болсо, 2300 жерде азамат, мыкты азаматтар отуруп, мана биздин партияга ушунча добуш берилди, кол санак менен. Мен 2015 жылкы парламенттик шайлоодо теледен да сүйлөдүм, уктуңуздар. Атамбаевка кирип айттым мен. Алмаш Ашеновичтен. Теледен кече чыгып сүйлөдүм. Мадумаров өзүнүн айылынан ушунча добуш алды деп сүйлөдүм да. Кел жигитче, келишим түзөбүз. Ошол сен айткан участокты ачасың. КТРың менен ЛТРыңды сайраган күндө барып түз эфир кыласың. 2 жашыкта ачабыз. Түз эфирде. Эгерде ошол жерде Мадумаровдун пайдасына бир бюллетень кошумча чыкпаса, мен саясаттан кеттим. Убада берем, ант ичем. Сен менден аябай жеңил кутуласың. Туйгуналыга бардым. Макулбузбу? Макул. Кол кармаштык. 8'de качып келбей койду. Мага ошол жерди аштырбай койду. Анан мен чыгып, мына жерде сакталуу. Мен чыгып айттым. Кече Россиянын самолетун Түркиянын аскер күчү уруп түшүрдү. Эң күчтүү, эң мындай бир аябай сыр сакталган аскер самолету. Ошол самолетту ошолор уруп түшүргөндүгүн далилдеш үчүн Путин болуп көрбөгөндөй бир кадамга барды. Кандай кадамга барды? Биздин түк шек күмөнүбүз жок деди. Бүтүндөй дүйнөлүк прессаларды чакыргыла деди. Түз эфирде учакта кара жашык болот. Мен ошол кара жашыкты ачам деди. Түз эфирде ачам деди. Чынтасыздар? Мен айттым анан. Корейдин кара жашыгы Кыргызстанда шайлоо жашыгы. Ошол Россиянын эң сырдуу деген бомбардировщик истребителинен дагы сырдуураакпы дедим. Неге коркосун? Ач жашыкты. Ача албайт. Себеп ачса бүтүндөй төгүлүп түшкөн кагаздардын баары бүтүн Кыргызстан деп түшөт. Мен ишенем ага. Ошонон коркту. Ача албай койду. Мен дүйнөгө жар салбадымбы? Мен кайрылбадымбы сиздерге? Элдер эсиңиздерде барбы ошол сүйлөгөнүм? Бар го. Анан кайра келгенде ушундай суроо бергенде мен таң калам да, менин сүйлөгөнүмдү түшүнбөй атты, же мен башка тилде сүйлөп коюп атамбы? Ача албайт, Кубаныч мырза. Ача албайт. Себеп ошондой мен бул сөздү бекер айтпайм. Ошону программага киргизген балдар айтып беришти мага. Адахан Кимсанбаевич, ушундай программага кирет. Эгер менин сөзүм жалган болсо чыгып алып айтпайбы? Жалган, кел, далилдеп берди. Айта албайт. Себеп жашыкташса шермендеси төгүлөт. Ошон үчүн Кубаныч мырза, мен үчүн жүгүрбөгүлө. Мен эң оор уккан сөзүм ушул. Сиз үчүн жүгүргөнбүз, мен үчүн жүгүрбөгүлө. Суранам. Мен үчүн ордуңардан козголуп да койбогула. Өз келечегиң, өзүңдүн балдарыңдын келечеги үчүн жүгүрчү. Өзүң үчүн жүгүрчү садагам. Мен үчүн жүгүрбөчү. Кече президенттик шайлоодо дагы Бишкектен жарыя кылдым мен. Эч бир жерде штаб ачпайм. Ар бир кыргыз жаранынын үйү менин штабым деп жарыяладым. Ар бир Кыргызстандын жараны менин ишенимдүү кишим деп жарыяладым. Мен эч жерге басып барбайм дедим. Каалайсыңбы келечегиңди? Танда. Тазалык, адилеттүүлүктү, тартипти каалайсыңбы? Бул жолго түш. Жок. Биринин артынан бири кууп жүргөн арамдарды каалайсыңбы? Бул жолго түш. Эрк өзүңдө. Мен үчүн жүгүргөн. Ел өзүбүз келгибизде, бала чакабызды, келечегибизди, мекенин Кыргызстанды ойлосок, оңолуп кетишине Аллах Субтана мүмкүнчүлүк берсин. İşinizde ilgili den sorumlusun olsun. Allah Teala daima sizde iman yolunda kaldırsın. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbana etine fid dünya hasenete ve hasenete ve ahirete zamanlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedun aleyhi ve sellem. Bir rahmetle.